Javier Saviola, Ludovic Juli, Edgar David, Carlos Puyol, Rivaldo, Ruslan Sıdıkov, Valeri Berezovskiy, Azamat Abdurayimov, Sadir Nurxo'joyevich Japarov. Kutmandуу kechingizler menен urmаттуу halayыk kалык. Bizge girip kelgen ertenki eş nersege almaşkız, baa жеткис, egemenlik günümüz menен çın жүрөгүмдөн barыңыздарды куттуктаймын. Urmattуу futbol kuyarmandары, urmattуу futbolçular, бүгүн биздин мамлекетте өзгөчө тарыхый күн болуп турат. Кече Жалал-Абадта kuruluşu бүтүп işke verilgen dünyölük dengеldеги Barcelona klubunun akademiyaсын açıp geldik. Al evi бүгүн bolsa, ушул эле Barcelona klubunun akademiyasının kuruluşun başladık. Bişkek şahrına бүгүн mezgil kutunçasını saldık. Bu kadamlarımız menен biz бүгүnkү өсүп келаткан келечек муунга dangır yol jasap atabыз desek жаңылышпайбыз. Бул академиялар жакын аралыктарда өзүнүн жемишин бербесе дагы 10-15 жылдан кийин бүгүнкү 10-15 жаштагы балдарыбызды келечекте мына биздин артыбызда турган дүйнөлүк деңгээлдеги баягындай легендаларды бизден да ушу Кыргызстандан чыгат деп биз чоң үмүт кылабыз. Ушуну менен сөзсүз баягы жыйынтыгын берет. Men бүгүнкү ошо Barcelona клубунун жетекчиси Laporta мырзага, аны менен бирге келген ушул футбол легендаларына биздин Кыргызстанга келип, лицензиясын берип, биз менен келишим түзүп, ушундай мектеп ачып аткандыгы үчүн өзүмдүн жана жалпы Кыргыз элинин атынан, анын ичинде ошо футболчулардын атынан терең ыраазычылык билдирем. Урматтуу футбол күйөрмандары, футболдун фанаттары, ушул стадионго бекеринен келип олтурган жоксуздар. Стадиондун дээрлик 95% ушул фанаттар отурасыздар. Фанаттар сөзсүз түрдө өзүнүн командасы жеңсин деп ошого балет этет, күйөрман болушат. Мен айтайын дегеним, бүгүн ушул дүйнөлүк деңгээлдеги футбол легендалары менен биз мына Азия чөлкөмүндөгү легендалар беттешкен турат биздин. Dünyanın dengеldеги профессионалдуу футболчулар менен кичинекей Азия чөлкөмүндөгү футболчулардындай теңдештирип болбойт. Ошондуктан биз анча-мынча гол киргизип жиберсек сөкпөгүлө. Биздин команданын көпчүлүгүнүн дагы жаш өтүп калган балдар. Мына мен деле 55ке чыктым. Бая жаш кездегидей ылдамдык болбойт экен. Мен чыкпайт элем. Жон гана ушу бүгүн суранышты, бүгүн ушу тарыхый күн болуп атат. Ошо менен биз менен мындай тарых үчүн, эстелик үчүн ойноп коюңуз деп ошон үчүн эле чыктым. Сөзүмдүн акырында Азия чөлкөмүнөн келген биздин да ушу профессионалдуу ардагерлерибизге терең ыраазычылык билдирем, биздин жерге келген үчүн, келип ушул оюнга катышып берип аткандыгы үчүн. Спортто күч атасын тааныбайт деп күчтүүлөр жеңсин.